Жалал Абад облусунун Базар Коргон айылынын тургуну Айсалкын Мурзакулова боордун циррозу менен ооруп, дарыгерлер боорун алмаштыруу менен гана жашап кетээрин айтышкан. Мындан улам ал Ошмонун медициналык клиникасына кайрылып, дарыгерлердин кеңешин алууга келген. 23-жылдан каттуу ооруп, ошол боорумун ооруганы ошол цирроз печеньге алып келди. Ошого байланыштуу азыр ушу Ош мамлекеттик университетинин ошо медфак клиникасында жасалып жаткан операцияга келип, ошол сүйлөшүп жатабыз. Мен азыркы убакта бир тууган энем мага донор болом деп жатат. Ал мага донорлукка жарайт экен негизи анализдер боюнча. 38 жаштагы Айсалкын Мурзакулова боорун алмаштырууга 1 жылдан бери Индияга барууга аракет көрүп жүргөн. Быйыл өлкөдө орган алмаштыруу операциясы жасалаарын угуп, жашоого үмүтү жандана түшкөнүн айтат. Ошол каржы жагынан кыйналып, көп акча менен биз башка чет жакка чыга албай жатканбыз. Ушул нерсени ишке ашырып жатканына да биз ыраазычылык билгизебиз. Өзүбүздүн мамлекетте жасалып жаткан дагы бул өтө чоң нерсе. Бул да болсо ошол президентибиздин Садыр Жапаровдун жакшы иштерди баштаганын жыйынтыгы. Күн сайын Ошмонун медициналык клиникасында боорун алмаштырууга муктаж болгон ондогон жарандар кайрылууда. Дарыгерлер баарына өз кеңештерин берип түшүндүрүшүүдө. Учурда 5 бейтап алмаштырууга даярдалып, зарыл болгон изилдөөлөрдөн өтүшүүдө. Биринчи операция түрк дарыгерлери менен бирге жасалат. Дүйнөлүк аты бар Сеза Йылмаз профессор бар. Ал трансплантолог, дүйнөдө эң алдыңкы трансплантолог катарына кирет. Ал өзүнүн командасы менен келип, биздин Ош мамлекеттик университетинин клиникасында ушул операцияны жасаган даяр. Ал арада аталган клиникада орган алмаштырууга зарыл болгон медициналык эмеректер алынып келинип, операциялык обочого жайгаштырылууда. Мекеменин жетекчисинин айтымында 1 жума аралыгында бардык жабдыктар толук жайгаштырылып бүтөт. Түрктөрдүн талабына ылайык алар ушул боорду алмаштырууда керектелүүчү заманбап оборудованиялар, анан инструменттерди тизмесин берген. Биз ошого ылайык бардыгын заказ бергенбиз. Мына азыр биздин операционныйбыздын мебелдери келип атат азыр. Сидуга деген аппаратыбыз бар, ошол дагы келип калды. Аны бүгүн эртең алып кирип кетебиз. Алгачкы боор алмаштыруу операциясы май айынын аягында пландалууда. Эске салсак, Ошмонун клиникасында Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу боор алмаштыруу операциясы жасалат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.